Баткен районунун Төрткүл айыл аймагына караштуу Актурпак айылында буга чейин таза суу көйгөйү бир топ маселе жаралып келген. Эл аралык толеранттуулук коомдук фондунун жардамы менен учурда 2,5 чакырым алыстыктан айылга таза суу тартылып, учурда 12 суу түтүк орнотулган. Ал эми мындан ары айыл тургундары толук түрдө таза суу менен камсыз болушту. Актурпак айылынын тургундары буга чейин арыкта аккан сууга сууну ичүүчү суу катары пайдаланып келишкен. Бүгүн эл этелинин көптөн күткөн мүдөөсү ишке ашып, таза суу маселеси толук түрдө чечилген. Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акиминин биринчи орун басары Таалай Ибраимов эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айыл тургундарын кубанычын тең бөлүштү. Актурпак айыл жашоочулары мына өзүңүздөр көрүп, өзүңүздөр билип жүргөндөй, буга чейин Актурпак айылында атайын таза суу түтүкчөсү жоктугунан сиздер мына ушу көчөдө аккан ылай суудан, булганган жаман суулардан колдонууга мажбур болуп келгенсиздер. Актурпак айылында дагы бир жакшы самалык, бир жакшы иштин башталышы болуп атат. Же мына көптөн күткөн айылдагы таза суу маселеси чечилип, биздин донорлордун колдоосунда мына ушу сиздерге өмүрдүн ден соолуктун эң негизги өмүр булагы болгон таза суу бүгүн Актурпак айылында чыгып аткан учуру. Актурпак айылынын эли буга чейин Өзбекстан Республикасынын Газноо айылынан канал аркылуу келген агын суудан пайдаланып келишкен. Каналга кошуна айылдын тургундары тарабынан таштандылар ташталып келген дешет. Таза суунун келиши дени сак жашоого өбөлгө болоруна айыл тургундары токтолушту. Негизинен биздин айыл сууга негизинен сирап, суу көп. Бирок ичүүчү таза суубуз бүгүнкү күнгө чейин Сок дарыясынан түздөн түз канал аркылуу агып келип, ошо каналдан гана ичүүбүз. Бул каналда көп мусорлар агыл тазалап, көңдөрдү чыгарып, суудун боюга өтүп, сууга кошулчу жаан чачын болгондо айрыкча ошо сууга агып келип, ылдый жактагылар ушун суудан көп ичип турган болчубуз. Бүгүнкү күндө таза суунун келгени биздин айыл үчүн өтө жакшы нерсе. Жакшы нерсе болуп атат. Ошо суу мындан кийинки жанакы инфекционный оорулардан калыс болуп, Кудай буйруса элибиздин дени сак, жакшы жаштар өсөт деген ойдобуз. Элдин саламаттыгынын бир кепилдиги бул таза суу. Чек арадагы Актурпак айылына курулган таза суу линиясы Тажик Республикасынын чек ара айылдарынан тартылган суу линиясына кошулган. Бул линия аркылуу Төрткүл айыл аймагынын сууга муктаж болгон айылдарына суу тартуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Курулуш иштерине сарпталган каражаттын 100 000 сом өлчөмү Төрткүл айыл аймагынын эсебинен каралган. Биз Төрткүл айыл аймагынын Актурпак айылында 700 кожолук калк жашайт. Бул бүгүнкү күндө ушул таза суудун менен камсыз кылуу үчүн атайын проекттер менен иштеп 5 километр проект жазганбыз. Айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен проект түзүп кыска убакытта аткарылды. 63 күндүн ичинде 2 айлык мөөнөттө элге таза суу чыгарылып берилди. Жаңыдан курулган таза суу линиясынын курулуш иштери Капстрой жоопкерчилиги чектелген коом ишке ашырган. Жалпы курулушка кеткен каражат Швейцария элчилигинин колдоосу астында эл аралык толеранттуулук үчүн фонду тарабынан каржыланган. Ал эми чек ара аймактарында тынчтыкты куруу жана чыр-чатактарды жөнгө салуу долбоорунун алкагында Актурпак айылына таза суу 2 ай аралыгында толук түрдө жеткирилген. Ушул проект ушу Баткен областында 2 жылдан бери өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келип атат. Ушул 2 жыл ичинде жалпы 27 миллион сомдон ашык ар кандай инфраструктуралык проекттерди ишке ашырылат. Булар ушул мектептердин курулушу, ФАПтардын курулушу, бала бакчалардын ремонттору болду. Андан сырткары ушу таза суу, сууга суу, мына ушундай көптөгөн көйгөйлүү маселелер чечилип келатат да. Булар негизинен ушул Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен айыл аймактарында болуп жатат. Мындан ары Төрткүл айыл аймагында таза суу менен башка айылдарды да камсыз кылуу пландалууда. Өмүр булагы болгон суу таза болсо, коомдогу элдин дени сак. Таза суу жаркын жашоо менен эртеңки келечектин кепилдиги. Айзада Хайтали кызы, Бактыбек Нышанбай уулу, Алтын бешик жаңылыктары.